Өлкөнүн электр тармактарынын 2024-2025 жылга карата күз-кыш мезгилине карата камылгасы даярдыгы туурасында биз кене маалымат алалы деп студияга Кыргыз Республикасынын энергетика министринин биринчи орун басары Курсанбек Өмүрбековду чакырдык. Курсанбек Анарбекович, арыбаңыз студияга кош келдиңиз. Энергетиктердин жалпы эле кышка даярдыгы кайсыл этапта жүрүп жатат, даярдыкты канчалык жогорку уюшкандыкта деңгээлде өтүп жатат деп биз айтсак болот. Саламатсыздарбы? Биринчиден ыраазычылык билдиребиз энергетика министрлигинин атынан. Ушу атайын элге кышка даярдык боюнча кыскача маалыматты жеткизип бергенбиз. Энергетиктерде өзүңүздөргө маалым болгондой, эки гана сезон бар. Бул кышка даярдык, анан кыштан өтүү. Энергетиктер жаз алдынан баштап ушу жабдыктарды оңдоо менен алек бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күндө ошо капиталдык жана учурдук ремонтторду жасап жатышат. Ремонт иштери ушу октябрь айынын 20-ларына чейин созулат. Ушу 20-ларынан кийин энергокомпаниялар толугу менен ушу кышка даярдык паспорттарын алышып, уже жылытуу мезгилине кирише башташат. Бүгүнкү күндө суу боюнча кыскача маалымат бере кетсек, Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк. Былтыр ошо 11 миллиарддын тегерегинде болсо, быйыл ошо 13 миллиард болуп турат. Мындан сырткары ушу Токтогул кесинде реконструкция иши жүрүп жатат, генераторду алмаштыруу боюнча. Бул дагы өзүнүн графигинде кетип жатат бүгүнкү күндө. Мындан сырткары Үчкоргон кесинде дагы 4-чү агрегат алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле өзүбүздүн жыл башында бекитилген график боюнча энергокомпаниялар толугу менен оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатышат бүгүнкү күндө. Анан ушу өкмөттүн министрлер кабинетинин токтомунун негизинде жумушчу топтор түзүлүп, бүгүнкү күндө ошо жерлерди текшерүү иштерин жүргүзүп атат. Ошо энергокомпаниялардын кышкыга даярдыгы канчалык деңгээлде болуп жатат бүгүнкү күндө. Мына ушу комиссиялар дагы өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарып, алар боюнча дагы ошо энергокомпанияларга биз эскертмелерди беребиз. Алдыдагы ошо суук түшкөнгө чейин баардык кемчиликтерди четтетип, элди жарык, нур, жылуулук менен камсыз кылууга даяр болушубуз керек. Түзүлгөн жумушчу топ комиссиянын атайын ошол электр тармактары ишканаларына барып, күз-кышка даярдыгын текшерүүсү, анын натыйжасында текшерүүгө даяр болсо гана тиешелүү паспорттор берилет экен. Демек, мындай паспортторго баардык энергокомпания ишканалары эгедер болуп жатышабы же арасында барбы? Мен жогоруда айтып кеткендей, бүгүнкү күндө ошо аталган комиссия ишин жыйынтыктай элек. Дагы жерлерде жүрүп жатат. Ошол жыйынтыктап бүткөндөн кийин жалпы маалымат чогултулуп, анан бир баа берилет. Курсанбек Анарбекович, эми карапайым калкты түйшөлткөн бир гана орчундуу суроо, өзүңүз айтып калдыңыз, энергетиктерде эки гана сезон, бул кышка даярдык, анан кыштан эми тоскоолдуксуз эсен-аман өтүп кетүүчү. Ушул биздин жарандарды ойлондурган эле бир суроо, кыш мезгилинде баягы утур жарык өчүрүү болбойбу? Деги эле электр энергиясын керектөө өзүбүз жакшы билебиз. Бул күн сайын өсүп турат. Күз-кыш мезгилинде жүктөм эселеп көбөйөт. Электр энергиясын, жалпы эле жарыкты, жылуулукту колдонуу бул бир канча киловаттка чейин жогорулайт. Анан бул жолу прогноз кандай алдыдагы мезгилге? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошо бизге жарандарга ошо эң эле оорчундуу суроо бул кышта өчүрүүлөр болобу, болбойбу деген. Бүгүнкү күндө ошо энергетика министрлигинин мерчемделген иш-чаралары боюнча өчүрүүлөр болбойт. Жанагындай маал менен өчүрүү деп коет, андай болбойт. Себеби биз өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө жана сиз туура айтып кеттиңиз, өзүбүз Кыргызстандагы өндүргөн электр энергия биз өзүбүздүн ошо колдонгонубузга жетпейт бүгүнкү күндө. Ошол себептерден биз кошуна мамлекеттерден электр энергия алып жатабыз. Бүгүнкү күндө алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Толук кандуу иш алып бардык. Алар электр энергиясын ошо алдыдагы күз-кыш мезгилинен өткөндө берүүгө даяр. Анан мындан сырткары биз дагы бир айта турган маселе, мына көп биздин жарандар өзү туура суроо берип келишет. Бизде бул ушул күнгө чейин эмне себептен электр энергияны сыртка сатып келип
бүгүнкү күндө эмне себептен биз өзүбүз кайра сырттан сатып алып жатабыз? Импортко муктаж болуп атабыз Импортко деп. муктаж болуп жатабыз. Мунун себеби бир ушул күнгө чейин баягы биз ошо Камбар ата 2 ГЭСинин бир агрегатын гана ишке киргизип, андан башка жаңы кубаттуулук киргизген эмеспиз. Ал убакта мына өзүңүздөр билгендей бизде керектөө аз болгон, элдин саны аз болгон, өндүрүш аз болгон. Ошол себептен бизде Кыргызстандагы өндүргөн электр энергия, биздин гидроэлектростанцияларыбыз, жылуулук электр борборлорубуз өндүргөн электр энергия ошо өзүбүз жанагы өндүрүшкө дагы, калкка дагы колдонгонго жетип, Өлкө ичиндеги керектөөнү камсыз кылып, андан ашып турган. андан ашып келген, ошо ашкан электр энергияны биз кошуналарга сатып келгенбиз. Азыркы күндө биз өзүбүздүн өндүргөн электр энергиясын өзүбүздү канча пайыз камсыздап жатабыз керектөөнү? Жалпы өндүрүш ишканаларын катардагы абоненттерди кошкондо канча пайыз импорт? Бүгүнкү күндө бизде жалпы республикага керектөө ошо 17,18 миллиард киловатт электр энергия керектелет. Жылдык бул керектөө 18 миллиардка чукул болуп калат экен. 18 миллиардка чукул. Анын 12,8 миллиард киловатт электр энергия бул биздин суу электр чордондорубуз өндүрүп чыгарат. 1,7 миллиард бул жылуулук электр борборлорубуздан өндүрүп чыгат. Анан калган 3,9 миллиард электр энергияны биз ошо сырттан алып кирип жатабыз бүгүнкү күндө. Анан бирок мына алдыдагы ошо 2 жылда абдан күч алды өзүбүздүн өндүрүштү көбөйтүү боюнча. Бардык жерде эле мына сиздер тараптан дагы чагылдырылып жатат. Бүгүнкү күндө биз жанагы кичи чакан ГЭСтерди ишке куруу киргизүү боюнча көп иштерди жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө ошо инвесторлор менен иш алып барып жатабыз. Андан сырткары жана суу, шамал, күн немелерин куруу боюнча, ушулардын энергиясын алып электр энергия өндүрүү боюнча инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буйруса ошо жакынкы арада ошолор бардыгынын аягына чыккандары бар. Бүгүнкү күндө куруу иштери башталгандары бар. Бүгүнкү күндө булардын бардыгы ишке кирип калса, биз ошо ойлоп жатабыз, ошо жана сырттан алып жаткан ошо 3,9 миллиард киловатт электр энергиядан биз көз каранды болуп калабыз да. Президент койгон тапшырманын негизинде министрликтин алдында бүгүнкү күндө приоритеттүү бир кадам турбайбы? 2027 жылга чейин биз кайрадан импорттоочу өлкөдөн экспорттоочу электр энергиясын өлкөгө айланышыбыз керек деген. Демек ошол кадамга биз бара жатабыз. Жана бул мөөнөттө өзүңүз атагандай 2-2,5 жыл убакыт калган экен, жетишебиз да. Буйруса жетишебиз деп жатабыз. Бул боюнча өзүңүз айткандай биздин өлкө башчыбыз жана министрлер кабинетинин төрагасы аябай көп жеңилдиктерди берди, жардамдарын берип атышат. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой президентибиз тарабынан өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди энергетика тармагына. Бул өзгөчө кырдаалдар режими эмне себептен кирди? Баягы көпчүлүк жарандарыбыз аябай кризис болду, ошол себептен деп ойлойт экен. Жок, бул өзгөчө кырдаалдар эмне себептен киргени бул азыр жана жогоруда айтып кетпедикпи? Бизге көп инвесторлор келип жатат. Ошол эле кичи ГЭС курабыз деп жатат. Шамал станциясын курабыз деп жатат, күн станциясын курабыз деп жатат. Ошолорго жеңилдик берүү. Жанагы өзүңүздөр билесиздер да, ар бир ишти баштаганда алардын ар кандай жанагындай уруксат кагаздарын ырасташ керек. Ошолорду уруксат кагаздарын берүүнүн жеңилдетүү жолдору каралган бул режим боюнча. Бүгүнкү күндө ошол боюнча иштер жүрүп жатат. Инвесторлор дагы баягы көп жерден мүчүлүштүк болбой, уруксат кагаздарын алып ишти баштаганга тездетүүгө аябай жакшы жардамдар болуп жатат бул жагынан. Курсантбек Анарбекович, эми жарыкка деги эле жылуулукка, бул электр тармагына адам баласы 24 саат бою муктаж да. Баягы күн түн деп биз бөлбөйбүз. Ушул жагынан алып караганда энергетиктердин иши дагы күн түн деп бөлүнбөйт. Ар дайым мындай нөөмөттө калктын кызматында турасыздар да. Анан ушул күздүн келиши менен мына кыш деле босогоду турат. Энергетиктердин ишин түйшөлткөн абанын температурасынын кескин төмөндөшү, муз тоңуу, катуу шамал сыяктуу дагы бир оор шарттар коштойт да. Мына ушундай учурларда ыкчам баягы жарыкты калыбына келтирүү же болбосо ошол эле жарыкты үзгүлтүккө учуратпай берүү деген бир максаттар турат. Бул жагынан алып карап көргөндө ушулардын бардыгы азыр даярдыктын алкагында текшерилип, ошолорду мисал текшергенде дагы ошондой шартта аба ырайынын күтүүсүз кырдаалдарында өчүп калса дагы кандай жарык кошулат деген бүттүгү текшерилсе керек. Ооба, туура айтасыз. Мен жана жогоруда айтып кетпедимби, өчүрүүлөр болбойт депчи. Бул жерде
Биз бул энергетиктерде дагы бир термин бар, ыраспалык өчүү деп коет, авариялык өчүүлөр. Мындан эч ким баягы сактанган эмес. Эми бул техника экен. Ошо сиз айткандай мүмкүн катуу шамалда дарактар кулап калып, биздин аба чуалгаларыбызды үзүп кетиши мүмкүн. Андан сырткары биз көп айтып келебиз, элдерден баягы суранып келе жатабыз. Туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар, электроэнергияны үнөмдүү пайдаланайлык деп. Ошол эле үнөмсүз пайдаланып, баягы биздин жабдыктарга күч келип кетсе дагы, өзүңүздөр билесиздер, ал жерде да күйүп кетүү коркунучтары бар. Ошол учурларда албетте өчүрүүлөр болушу мүмкүн. Бирок бул ушул өчүрүүлөрдү биз өз убагында жана тез калыбына келтириш үчүн, жана сиз айтып кетпедиңизби, энергетиктер күн түн иштейт, эч кандай система токтобойт. Өзүбүздүн жанагындай кезмекте турган кызматкерлерибиз бар. Күн болсо күн, түн болсо түн, ошол жерге баягы телефон чалуу аркылуу болобу же билдирүүлөр аркылуу болобу, ошол аркылуу барып, ошо бузулган жерди өз убагында тез ыкчам калыбына келтирүүгө бүгүнкү күндө даяр. Эми көп учурда кайсыл мезгил болбосун, анын ичинде күз кышта ушул электр энергиясын пайдалануу эселеп өскөндө биз жарандарга тынымсыз сиздер энергетиктер баш болуп кайрылып келебиз. Мүмкүн болушунча электр энергиясын үнөмдүү пайдалана билели, жарыкты колдонуу маданиятын бир жолго салсак депчи. Бул албетте баягы өз кезегинде кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жарала, же болбосо электр энергиясы таптакыр эле түгөнүп баратат дегенден кабар бербейт. Бул өз кезегинде ошол ашыкча бир жүктөм же чыңалуу, ал айланып келип авариялык кырдаалга жеткирбесе, себеби дегенде баардык нерсе боло электе алдын алган, бул жеңилирээк да. Анан бул мезгилде деле ушул жарыкты үнөмдүү пайдалануу деген бир чакырык актуалдуу болсо керек. Себеби дегенде бир учур болот, өзүңүз билесиз, өзгөчө жаңы бир катуу суук түшүп, же болбосо кар жаап баштаганда, ушул күздүн октябрь айларында, ноябрдан баштап эле чыңалуу эселеп күчөйт да. Туура айтасыз. Бул электр энергияны пайдалануу, өзүңүздөр билесиздер, көмүр жакканга караганда, отун жакканга караганда баягы жеңил, түйшүксүз. Эми бул жагынан дагы жарандарыбызга туура түшүнсөк болот. Бүгүн 21-кылымда биз өнүккөн заман баардыгы ошол тарапка барышыбыз керек. Электр энергия кенен болсо, албетте үйдү жылытууну дагы бир кнопка менен иштетип коюп гана үйдө чалкалап жаткан абдан жакшы, туура бул. Анан жана өзүңүз айтып кеткендей, тилекке каршы бүгүнкү күндө ошо биз өндүрүп жаткан электр энергия жетпей жаткандан кийин, биз сырткы мамлекеттерге көз каранды ошолордон алып келип жаткандан кийин, ошо биз жарандардан абдан көптөн көп суранабыз, ошо электр энергияны үнөмдүү пайдаланып, ошо энергетиктерге убактылуу жардам берип турсаңыздар деп. Себеби мына Кудайым буйрса, алдыда койгон иш пландар ишке ашса, биз жана сиз белгилеп кеткендей, алдыңкы жылдарда электр энергияны сырттан алып кирүүчү эмес, сыртка ташып сатуучу мамлекетке айланабыз деген чоң амбициозный пландарыбыз бар буйрса. Бул боюнча биз күн түн иштеп жатабыз, иш алып барып жатабыз. Анан ушул пландарыбыз ишке ашып, электр энергиябыз кенен болуп калгандан кийин, жана сиз айтып кеткендей, жарандарыбыз электр энергияны кенен колдонуп, каалашынча акчасын төлөп, баягы өзүбүздүн системаны дагы өнүктүргөнгө шарттар бар буйрса. Урматтуу министрдин биринчи орун басары, эми мындан аркы кепти биз ушул көмүр менен камсыздоо жарандарды, анын ичинде объекттерди, социалдык мекемелерди иши тууралуу кеп кыла турган болсок, негизи эле байыртан бабаларыбыз айтып келгенде, кыштын камын жаздан көрүп башта депчи. Болбосо айрымдар бар, ушул кар түшкөндөн кийин, же болбосо көмүрдүн баасы бир аз кымбаттай түшкөндө ушул көмүргө чуркап алышыч. Анан быйылкы жылы күз кышка ушул көмүр менен камсыздоо кандай болуп атат? Өзү быйылкы жылы өлкө боюнча көмүрдү пайдалануу боюнча бул 2 миллион 600 миң тонна республика боюнча керектелет. Анын ичинен бюджеттик мекемелер, булар жанагы мамлекеттик бюджеттик мекемелерге 312 миң тонна керектелет. Калк үчүн 1 миллион 334 миң тонна керектелет. Бишкек жылуулук электр борборуна 1 миллион тонна көмүр керектелет. Андан сырткары жанагы өзүңүздөр билесиздер, быйыл Кыргыз жылуулук энерго деген мамлекеттик ишкана бар болчу. Бул ишкана бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу мамлекеттик органдарына өткөрүлүп берилди. Аларга дагы ошо 100 миң тоннадай көмүр керектелет.
Бул боюнча бизде өзүңүздөр билесиздер, министрликтин алдында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы бар. Ал жак иш алып барып атат, көмүрлөрдү даярдап, ташып атат. Жалпы мамлекеттин аймагында ошо 310 жана көмүр базалары уюштурулган. Ал жерлерге бүгүнкү күндө ташуу иштери болуп жатат. Бишкек жылуулук электр борборуна да ташуу иштери жүрүп жатат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тынбастан иш алып барып жатат бүгүнкү күндө бул жагында. Курсанбек Анварбекович, эми программаны жыйынтыктап жатып дагы бир маанилүү жагдайга токтолгубуз келип отурат. Ушул энергетиктердин көз-кыш мезгилине карата жалпы комплекстүү даярдыгын алып карап көргөндө бул жерде баягы курулуш иштери деген да бар. Энергетикалык ишканалар болобу, объекттер болобу, башка мекемелер болобу, алардын баягы имараттардын деле мындай оңдоо иштери деген бар да. Анан биз көп учурда ушул электр энергиясын калкка саткан акча тилекке каршы көп учурда өзүн өзү керек болсо өндүргөн баасын актабай келет деп айтып келебиз да. Анан ар бир күз-кыш мезгилине карата даярдык көрүү бул эселеп чыгымды да талап кылып атпайбы? Азыр бул жаатта кандай болуп атат сиздердин мындай ушул даярдыкка? Туура айтасыз. Биздин энерги компаниялар ошо жыл сайын өздөрү ушу капиталдык курулуш боюнча да пландарын түзүп, ар бир жылга бекитишет. Ал жерде ошол сиз айткандай имараттар бар, өздөрүнө керектүү административдик имараттар болушу мүмкүн, складдар болушу мүмкүн. Андан сырткары жаңы жабдыктарды алышат. Анан мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз, бул калкка болгон бүгүнкү күндө электр энергия тариф өздүк баадан аз. Ошол жактан албетте баягы мүчүлүштүктөр бар, бирок биз ошо кыргыз өкмөтүнө ыраазычылык айтышыбыз керек. Ошол жетпеген акчанын өкмөт өз чөнтөгүнөн жаап жатат бүгүнкү күндө. Мамлекеттик бюджет жаап жатат. Ошо жанагы калкка биз мисалы үчүн бир нанды чыгаруу 10 сом болсо, бүгүнкү күндө биз 7 сомдон сатып атабыз да. Ушундай энергетиктердин акыбалы ушундай болуп турат. Анан калган жанагы ортодо 3 сомду ошо өкмөт өзү субсидия кылып жыл сайын жаап атат ал жагын. Анан ошонун негизинде биз түшкөн акчадан жана сиз айткандай жабдыктарды ремонттоо, жаңы жабдыктарды алып келүү иштери жүргүзүлүп, эми албетте бул энергетика жана өзүңүз башында белгилеп кетпедиңизби, бул ар бир жарандын эртең менен тургандан баштап кечинде уктаганга чейин жанында болгон бул физикалык курулуш. Энергетика деген электр энергетикасы жок билбейм, бүгүнкү күндө бир деле жаран жашоо токтойт кыла албай калса керек. Ошол себептен биз өзүбүздүн мойнубузга илинген милдетти аткарыш үчүн баардык иш аракеттерди жасап жатабыз. Албетте ар кандай кыйынчылыктар бар, бирок ошого карабастан жоопкерчиликти алгандан кийин колдон келишинче иштердин баарын жасап жатабыз. Анан буюрса эми алдыдагы жанагы айтып кеткен иш-чаралардын баардыгы ишке ашырылып, ошо анан дагы бир жолу ушу биздин жарандарыбыз да баса белгилеп айтып кетем, ушу убактылуу кыйынчылыкта туура түшүнүү мамиле менен жасап, ушу электр энергияны үнөмдүү пайдаланып бүгүнкү күндө чогуу биргеликте бир муштум болуп алдыга жылсак, Кудайым буйрса алдыда баардыгы жакшы болот. Мына ушундай кайрылуу менен анда биз берүүнү жыйынтыктайлы. Сизге убакыт таап келип маек курганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Жана министрдин биринчи орун басары баса белгилегендей, энергетиктер жалпы эле энергетика тармагы бүгүнкү күндө күз-кыш мезгилине карата даярдык иштерин активдүү жүргүзүп жатат. Жерлерде түзүлгөн жумушчу топ, комиссия дагы мына ушул ар бир мекеме ишкананын алдыдагы жылытуу мезгилине карата даярдыгы туурасында тыкыр текшерүүдөн өткөрүп, бул жерде комиссияда биз баса белгилей кетишибиз керек. Сиздердин министрлик, ал жерде жаратылыш ресурстары, техникалык, экология, көзөмөл министрлиги, кызматтын өкүлдөрү, улуттук электр тармагы деген атайын ишкананын борбордук аппараттын техникалык кызматкерлери тыкыр көзөмөлдөн өткөргөндөн кийин гана даяр деген тиешелүү паспорттарды беришет экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, энергетиктердин кышка камылгасы кандай? Бул багытта биздин суроолорго Кыргыз Республикасынын энергетика министринин биринчи орун басары Курсанбек Өмүрбеков жооп берди. Улуттук биринчи жана Ала Тоо 24 өз көрсөтүүлөрүн улантат. Бизден алыстабаңыз.